Урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздерди бүгүнкү өзүбүздүн өзгөчө куттуктоого көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Анткени ушул бир куттуктоо аркылуу 3 инсанга өзүбүздүн аруу каалоо тилектерибизди билдирип кетмекчибиз. Андыктан кунт кою угуп, биздин бардык сөздөрүбүзгө аруу каалоо тилек максаттарыбызга кошуласыздар деген ойдобуз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Атам бар бийик асманым, атам бар көлөк чапканым, ааламды бүтүн кыдырып, атамдай бийик таппадым. Бекем туруп колдорумдан кармаган, бийиктикке улам сүрөп чардаган, атам барда мен тоолордон бийикмин, адал иштеп ак эмгегин арнаган демекчи. Эң эле алгачкы куттуктообуз бизди ушул даражага жеткирген, адал иштеп ак мээнет менен тамак жедирип чоңойткон, биздин кымбаттуу болгон алыскы Жаңа Лай айылында жашап келе жаткан 30 апрель өзүнүн 57 жаш котман курагын белгилеп жаткан биздин сүйүктүү атакебиз Нуриев Ашырбайга арналмакчы. Урматтуу бүгүнкү күндүн эң башкы себепкери болгон Ашырбай ата, сизди бүгүнкү 30 апрель өздүк майрамыңыз 57 жаш котман куракка чыгышыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 2 кыз 3 уулду татыктуу тарбиялап, 5 неберенин күйүмдүү чоң атасы болуп жүргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Мындан ары дагы мына ушул жакындарыңыздын уул кыз, небере, күйөө бала келиниңиздин жакшылыгынын төрүнүн үстүндө гана жүрө бериңиз. Ушул куттуктоону Бишкек шаарында жашап келе жаткан кызыңыз Жанара жана ошондой эле күйөө балаңыз Ильястын атынан чын жүрөктөн кабыл алып коюңуз. Тирегим атам, сен солукта узак жашачы. Кызым менин кып-кызыл кызгалдагым, атапоо деп эркелеп алат жаным, күлкүң менен жибитип жаз кыласың, качыраган кыштында ызгарларын. Сен бар үчүн көкөлөймүн асманга, сен бар үчүн орун жок дейм арманга, сен төрөлүп ушул күнү бакытка толуп турган кызым колго алганда демекчи. Кезектеги куттуктообуз 29 апрель өзүнүн 9 жашын белгилеп жаткан кичинекей ширин кызыбыз Маликага арналмакчы. Урматтуу дагы бир үйдүн кичинекей периштеси болгон Малика, сени бүгүнкү 29 апрель өздүк майрамың 9 жашка чыгышың менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым мына ушинтип кылык жоруктарың, мамилең, мүнөзүң жана ошондой эле ийгиликтериң менен атаңды, апаңды, бир тууган жакындарыңды сүйүнтүп, кубантып жүрө бер. Келечекте Кыргыздын эң мыкты кыздары болушуңа тилектешпиз. Ушул куттуктоону атаңдын, апаңдын жана бир туугандарың атынан чын жүрөктөн кабыл алып койгон. Жаркыла бер жүзүбүздү. Бир туугандай бизди бирөө сүйөбү, бир туугандай бизге бирөө күйөбү, башкалардан башкачараак сезетей мүшкүлүңдү бир туугандын жүрөгү, өзгөлөрдөн өзгөчөрөөк сезетей мүшкүлүңдү бир туугандын жүрөгү демекчи. Бизге бул жашоодо ата-энеден кийинки дагы бир жөлөк таяк болуучу инсан бар. Ал да болсо биздин бир туугандарыбыз. Кезектеги куттуктообуз болсо бир үйдүн тиреги, асказоосу болуп жүргөн Ашырбай уулу Абдыразак бир тууганыбызга арналмакчы. Урматтуу үй бүлөсүнүн тиреги, бир туугандарынын жөлөгү болуп жүргөн Абдыразак мырза, сизди 15 апрель өтүп кеткен туулган күнүңүз 29 жаш котман куракка чыгышыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына ушинтип сизди сүйөп, колдоп, тиреп, жакшы маанай тартуулап турган бир туугандарыңыз бар, эң бактылуу адам экенсиз. Мына ушинтип ар дайым жакындарыңыздын, ата-энеңиздин бактына кашында аман эсен жүрө бериңиз. Кызыңыздын, үй бүлөңүздүн бактына да бар болуңуз, аман болуңуз. Ушул куттуктоону бир тууган эжеңиз Жанаранын жана ошондой эле жездеңиз Ильястын атынан чын жүрөктөн кабыл алып коюңуз. Кайда барба, кандай өмүр кечирбе, силер менен жүрөгүмдүн жарыгы. Карек толуп, ата-энең толкуп кубанат. Келген элең, сен жаркап бүгүнүң алап. Көңүл сүйгөн сайран, достор менен май